Hadis rivayatlарында kabira günü, çoğun günölördü kaysylar dep esептеген bir hadiste gelip Allah Taala'ga zatına je sıfatına şirk keltirişlik çoğun günü degen. Ataylap namazı taştaşlık, bürönü жазыксыз öldürüşlük, aram işler, uğurluk, arak içişlik, ata-enege тоңмойын болушлuk, жалган касам ичишлик, жалган күбө өтүшлүк, сыйкырчылык кылышлык, сүткорлук жешилик, беришлик бардыгы, жетимдин малын жешилик, жихад майданынан качып кетип калышлык, таза аялдарга жала жабышлык, күнөөсү жок аялга жала жабышлык, жала деген эмне бул башка мен тиги минтип койду, мына сүйлөп койду, мына ойноштук кылып койду жана башкалардан. Бирөөнүн малын тартып алышлык, убаданы бузушлук, аманатка кыянат кылышлык, бирөөнү сөгүшлүк, күнөөкөр эмес адамды күнөөкөрдөшлүк жана башкалардан айтылган. Демек ушулардын бардыгынан этияттанышыбыз керек. Албетте уламалар көп чоң китептерди жазышкан. Кабира күнөөлөр кайсы деп Allama Dahabidin kitabı, Al-Kabair деген китептери бар. Кээбирлери 70 санаган, кээбирлери 400 санаган кабира чоң күнөөлөрдү. Анан Муфти Шафи рахимахуллах бир жакшы сөз айтып койгон. Чоң күнөө менен кичине күнөөнүн айырмасын айтайын. Бул чоң чаян менен кичине чаян. Экөө деңгээлде чаян да. Же дагы түшүнүктүү болсо десеңиз, бул чаян деген мына Таласта, Токтогулдагы баягы чаян эмес. Sararı var go, al emes. Skorpion da aytат. Тезгеси Таласта sararı var go. Ошон чаян деп коет да. Ушинтип коебу, барбы Таласта? Шундай дейт. Шундай дейт. Токтогулда шундай дейт. Бул деле чаян скорпион. Кичинекей эмне болуп тур деп колбаңыздар деп атам да. Экинчи же болсо айткан, мисал айткан чок деген чок. Чоң менен кичинекей чок. Экитин күйгүзбөйбү? Çoğun günü kişinin günün ayırması şu değil. Ya Allah.